Салам барыңыздарга. Азыркы көрсөтүп берүүчү мастер-класс бул ромбик шапкага болмокчу. Ромбик шапканы биз кантип токуп алсак болот, азыр көрсөтүп түшүндүрүп берем. Бизге керек болуучу нерселер бул жип, бул ярнар джинстан токуп атамын. Ушундай жип аласыздар. Бир моток алсаңыздар, бир мотоктон 2 шапка чыгат. Ушундай жип аласыздар. Ярнар джинс, хлопковый жиптерден колдоно берсеңиздер болот. Мен телеграм каналга жөнөтүп коем, кайсы жиптерден колдонсо болот. Андан кийин крючок номер 3 метр керек болот. Маркер алып алыңыздар. И шапканын чекесине кадай турган ушундай украшенияларды да алып алсаңыздар болот. Мына ушундай кылып жипти алгандан кийин мындай кылып колуңуздарга оройсуздар. Крестик ороп туруп, бул жагына өткөрүп, крючок менен салып, бул жипти алып чыгабыз бул жака. Алып чыгып, 3 воздушный петель токуйбуз. 1, 2, 3. 3 воздушный петель токуйбуз дагы. Эми накид. Ушул эле кольцонун ичинен жактан жип алып чыгабыз. Биринчи бул экөөнү өткөрөбүз. Андан кийин бул экөөсүнө өткөрөбүз. Накид. Да кольцонун ичине салып, жип алып чыгабыз. Экөөнү өткөрөбүз и бул экөөнү өткөрөбүз. Ушундай кылып столбик с накидом кылып токуйбуз да. Бул жерде биз 18 столбик с накидом токушубуз керек. Мына биринчи катарды да кошуп кетесиздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына ушундай кылып 18 столбик с накидом токуйсуздар. Эсептеп чыксаңыздар болот. 18 штук болуш керек. Эми бул жипти тартабыз. Тартып бириктиребиз. Бул жерден мына жерден 3 воздушный петель алганбыз. Ошол жерден соединение кыласыздар. Мындай кылып эле салып туруп, ушул жерден салып туруп, мындай кылып, аны мындай өткөрөбүз. Бул жагына токуп кете беребиз. Бул жерде 1, 2, 3. 3 воздушный петель аласыздар да. Мына үчүнчүнү ушул үчүнчүгө маркер коюп алыңыздар. Үчүнчүгө маркер коюп, эми бул жака маркерден кийин 6 воздушный петель алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Маркерден кийин 6 воздушный петель алабыз дагы. Бул жерден карайсыздар мына. 1 косичка, 2 косичка, мына үчүнчү косичкадан накид алып туруп өткөрөбүз. Бул экөөнү и бул экөөнү. 6 воздушный петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кайра эле накид. Бул косичкадан өттү. Бул косичкадан уже биз өткөрдүк. Андан кийинки косичка 1, 2, үчүнчүгө крючокту салып туруп, мындай кылып өткөрөсүздөр. Бул экөөнүн, андан кийин бул экөөнүн. 6 воздушный петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушный петель. Накид. 1, 2, 3. Үчүнчү косичкадан мындай кылып өткөрөбүз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Мындан өткөрдүк. Андан кийинки косичканы эсептейбиз. 1, 2, 3. Үчүнчү косичкадан мындай кылып өткөрөбүз. Бул экөөнү, андан кийин бул экөөнү. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид алабыз дагы. 1, 2, 3.
өткөрөбүз. 1 2 3 4 5 6 воздушный петель. Эми бул жерден мына маркер койгон жерден соединение кылабыз. Үчүнчү воздушный петельге койгонбуз. Ушул үчүнчүдөн мындай кылып туруп соединение кыласыздар. Мындан өткөрөбүз. Ушундай кылып соединение кылабыз. Эми бул жерге 1 2 3 4 воздушный петель аласыздар дагы. Накид. Мына ушул эле жерден өткөрөбүз. Биринчи бул экөөнү, андан кийин бул экөөнү өткөрөбүз. Ушул жерге мындай маркер коюп алыңыздар. Ушул аркага мындай тешикке эле маркер коюп койсоңуздар. Эми бул жака 3 воздушный петель алабыз. 1 2 3. Үчөөнү алдык. Накид. Бул мына арканын өзүнөн токойбуз. Хоп, өткөрүп, андан кийин мындан өткөрөбүз. Воздушный петель, накид, кайра эле ушул аркага салып туруп, биринчи экөөнү, андан кийин бул экөөнү. Ушундай кылабыз. 1 2 3 воздушный петель, накид. Мына ушул жерден ушунун тушунан өткөрөбүз. Экөөнү, андан кийин бул экөөнү. Воздушный петель бирөө аласыздар. Накид. Кайра эле ушул жерге салып, жип алып чыгып, анан бул экөөнү өткөрөбүз и бул экөөнү өткөрөбүз. Ушундай кылып токойбуз. 1 2 3 3 воздушный петель, накид. Эми аркадан токойбуз. Воздушный петель, накид, кайра эле ушул аркадан ушундай кылып токойбуз. 1 2 3 накид. Эми столбик с накидом тушунан токойбуз. Воздушный петель, накид, кайра эле ушул жерге ушундай кылып токойбуз. 1 2 3. Эми аркадан токойбуз. Накид, аркадан салып туруп, ушундай кылып токойбуз. Воздушный петель, накид, кайра аркадан ушундай кылып токойбуз. Эми 1 2 3 воздушный петель, накид. Эми мунун тушундагы косичкадан токойбуз. Воздушный петель сөзсүз, накид, кайра эле ушул жерге бир эки үч воздушный петель. Эми аркадан токойбуз. Воздушный петель, накид, кайра аркадан токойбуз. 1 2 3 воздушный петель. Эми тушунан токойбуз. Бул жагы түшүнүктүү эле болду. Воздушный петель, накид, кайра эле ушул жерге 1 2 3 воздушный петель. Эми аркадан токойбуз. Воздушный петель, кайра ушул аркадан токойбуз. 1 2 3 накид, ушул тушундагы косичкадан токойбуз. Воздушный петель, кайра эле ушул жерден ушундай кылып токойбуз. Так, 1 2 3
воздушный петель. Эми аркадан токуйбуз. Воздушный петель. Кайра ушул аркадан. Бир, эки, үч воздушный петель. Эми мына маркер койгон жерден соединение кылабыз. Ушул тешиктин өзүнө эле салып туруп, мындай кылып чипти алып чыгып, аны мындан өткөрөсүздөр. Мына болду. Жана 1, 2, 3, 4. Каждый ушул башталганда 4 воздушный петель алсаңыздар, 3 воздушный петель подъемго кетет. Ал эми бул воздушный, 1 воздушный петель мындай арканын формасына кетет да. Мындай арканын ичинен токуйбуз да азыр. Ошонун формасына кетет. 4 воздушный петель аласыздар дагы. Накид кайра эле ушул жерге салып туруп, чип алып чыгып, бул экөөнү өткөрүп, бул экөөнү өткөрөсүздөр. Мындай болуп формасы чыгыш керек да. Ушул жерге маркер коюп коюңуздар. Эми бул катарда биз 3 воздушный петель кылбайбыз. Бул катарда биз 4 воздушный петель кылып токуйбуз. 1, 2, 3, 4. 4 воздушный петель. Эми мына кичинекей тешикчелердин ортолорунан токуйбуз. Накид мына ушунун ортосунан чипти алып чыгып, столбик с накидом кылып токуйбуз. Воздушный петель сөзсүз алыңыздар. Накид кайра эле ушул жерге салып, чип алып чыгып, аны мындан өткөрөбүз. 1, 2, 3, 4. 4 воздушный петель. Накид. Эми мындан өткөрөбүз. Воздушный петель сөзсүз. Накид кайра эле ушул жерге. Өткөрөбүз. 1, 2, 3, 4. Накид. Эми мындан өткөрөбүз. Ар бир ушул тешикчелерден өткөрүп чыгабыз. Воздушный петель сөзсүз. Накид кайра ушул жерге. 1, 2, 3, 4. 4 воздушный петель аласыздар. Анан ар бир мына аркалардан эле токуп кете беребиз. Маркердин жанына чейин токуп келебиз. Накид ушул жерге салып, столбик с накидом кылып токуйсуздар. Воздушный петель сөзсүз. Накид кайра эле ушул жерге. 4 воздушный петель. 4. Накид. Бул жагынан чейин токуп келдим. 4 воздушный петель. Эми соединение кылабыз. Ушундай кылып соединение кылабыз. 1, 2, 3, 4 воздушный петель. Накид. Ушул жерге кайра эле столбик с накидом токуйбуз. Мына эми ушул катарды бүткөндөн кийин биз эми бул жерде мындай бириктирип кетишибиз керек. Ленточкасын чыгарыпчы. Эми бул жерден биз мурунку катарда 4 воздушный петельден токудук. Бул катарда 5 воздушный петельден кетиш керек да, ирети мененчи. Аны үчүн биз мындай кылып эсептейбиз. 1, 2 воздушный петель. Анан могу экөөнүн 2 рядты мындай алып туруп бириктирип чогуу аласыздар. Чогуу алып туруп мындай алып бириктиресиздер да. Бул косичканы 3 деп эсептейсиздер. Ушул столбик без накиданы 3 деп эсептейсиздер. 2 воздушный петель. Андан кийин буну 3-чү, 4, 5. Ушундай кылып чыгарасыздар. 5. Накид бул жакка салып туруп өткөрүп, бул экөөнү өткөрөбүз. Воздушный петель.
накид. Кайра бул жака салып, ушундай кылып токой беребиз. Эми кийинкисин 1-2 воздушный петель алабыз дагы. Бул экөөнү эки рядты чогуу өткөрөбүз. Чогуу алып туруп, мындай кылып ишик өткөрүп алабыз. Столбик без накида токуйбуз. 1-2 воздушный петель, столбик без накида менен 3, 4, 5 накид. Бул жактагы аркадан токуйбуз. Столбик без накида, воздушный петель, накид, кайра ушул жерге столбик без накида, столбик с накидом токуйбуз. 1-2, бул эки рядты чогуу алабыз. Столбик без накида, бул жагына 1-2. Түшүндүңүздөр, 2 воздушный петель, столбик без накида менен 3, 4, 5. Мына экөө менен 5 деп эсептейсиздер. Накид. Бул жака салып туруп, экөөнү өткөрөбүз и бул экөөнү өткөрөбүз. Воздушный петель, накид. Бул жагына салып, столбик с накидом токуйбуз. Мына көрдүңүздөр, мындай ленточка чыгып атат. Ушундай кылып айлантып, бул жерге чейин токуп келишибиз керек. Бул жерден баштаганбыз. Маркер коюп алсаңыздар да болот. Адашып кетпеш үчүн маркер коюп алыңыздар. Мына ушундай кыласыздар. 1-2 воздушный петель. Мына эки рядты чогуу алабыз, мындай кылып. Столбик без накида кылып токуйсуздар. 2 воздушный петель. Накид. Бул жактан алып, воздушный петель, столбик с накидом. Ушундай кылып айлантып, ушул ряддарды чогуу алып кетесиздер да. Столбик без накида мененчи, ушундай мындай ийилип ленточкасы чыгат. Бул жерге чейин токуп келебиз. 1-2 воздушный петель. 2 рядты чогуу алабыз. Столбик без накида менен 3, 4, 5. Ушундай кылып эсептейсиздер. Накид. Бул жагына токуп кете беребиз. Мына ушундай кылып акыр жагына келип калдым. Маркерди алып туруп, маркердин местосунан мындай кылып соединение кылабыз. 1, 2, 3, 4 воздушный петель, накид. Жака салып туруп, столбик с накидом токуйбуз. Маркер коюп алыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушный петель менен кылабыз. Мурункусунда биз 5 воздушный петель менен только биз мындай ленточкаларын чыгарып чыктык. Ленточкалар менен токудук да. Столбик без накида мененчи. Эми мунусунда 6 воздушный петель алабыз дагы. Ленточка кылбайбыз. 6 воздушный петель толук аласыздар. Накид кылып, кийинки мына жерде карасаңыздар, мындай ийилип турат го, ушул жердин ортосунда мындай арка бар, ошол аркадан токуйсуздар. Столбик с накидом кылып токуп, воздушный петель, накид, кайра ушул жерге ушундай кылып токуйсуздар. Кайра 6 воздушный петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушный петель токуйсуздар дагы. Накид. Кийинки мындай ийилген жер турат го. Кийинки ийилген жердин ортосунан мына жерде тешик болот, ушул жерден токуйбуз. Столбик с накидом, воздушный петель, накид, кайра ушул жерге
токуйбуз. 1 2 3 4 5 6 воздушный петель. Бул жерде столбик с накидом токуйбуз. Воздушный петель сөзсүз алыңыздар. Накид бул жерге токуйбуз. Түшүнүктүү болду, ушундай кылып эле токуп кете беребиз. Айлантып маркердин жанына чейин 6 воздушный петель алабыз. Бул жерден өткөрөбүз. Өткөргөндөн кийин ар бир ийилген жерде карасаңыздар ушундай аркалар болот, кичинекей аркалар. Ушул аркалардан эле ар биринен токуп кете беребиз. Ортосунан 6 воздушный петель алабыз. Айлантып бул жерге чейин токуп келебиз. Мына ушундай кылып маркердин жанына чейин токуп келдим. Маркерди алып туруп бул жерден соединение кылабыз. 6 воздушный петель. Бул жерден кылып соединение кылабыз. 1 2 3 4 накид. Ушул эле жерге столбик с накидом токуйбуз. Маркерди коюп алыңыздар. Так, бул рядты биз 6 воздушный петель менен токуп чыктык. Эми кийинки рядты 7 воздушный петель менен токуйбуз. 1 2 3 4 5 6 7 воздушный петель токуйбуз дагы. Накид могу арканын ичинен ар бир арканын ичинен токуп кете беребиз. Столбик с накидом кылып. Воздушный петель сөзсүз. Накид кайра ушул жерге ушундай кылып 1 2 3 4 5 6 7 воздушный петель. Накид мына арканын ичинен столбик с накидом кылып токуйбуз. Воздушный петель. Накид кайра ушул жерге столбик с накидом. 1 2 3 4 5 6 7. Мына түшүндүңүздөр, ушундай кылып эле токуп кете беребиз. 7 воздушный петель алып, бул жерлерге ар бир ушул майда аркалардын ичине токуйбуз. Маркердин жанына чейин токуп келебиз. Мен бул жерден акыр жагына келип калдым. Эми маркерди алып туруп соединение кылабыз. 1 2 3 4 накид. Кайра ушул жерге столбик с накидом. Ушундай кылып токудук. Мына эми биз мындай ленточка чыгарабыз. Ленточка чыгарганда ушундай 2 ряд токуп аласыздар. 2 ряд токугандан кийин мындай воздушный петельден 2 ряд токулгандан кийин анан лента чыгарасыздар. Биз 7 воздушный петель менен токуп келдик азыр бул рядты. Эми кийинки ряд бизде 8 воздушный петель болушу керек. Аны мындай кылып эсептейбиз. 1 2 3 4 лента чыгарабыз. Мындай кылып 2 рядты кошо аласыздар. Столбик без накида. Столбик без накида менен 5 6 7 8. Ушундай кыласыздар. Накид. Бул жактан столбик с накидом токуйбуз. Воздушный петель сөзсүз. Накид. Кайра бул жактан столбик с накидом. 1 2 3 4. Бул жактан 2 рядты чогуу алабыз дагы. Столбик без накида токуйбуз. 4 воздушный петель. Столбик без накида менен 5 6 7 8. Ушундай кылып эсептеп токуйсуздар. Воздушный петель, накид, кайра ушул жерден ушундай кылып токуйбуз. Мындай кылып ленточка чыгып атат. Ушул ар бир 2 катардан биз ленточка чыгарып бул жерге чейин токуп келебиз. Бул жерге чейин маркер коюп алыңыздар. Мына
башталган жери. Мына ушул жерге чейин токуп келебиз айлантып. Түшүндүңүздөр, 1, 2, 3, 4 воздушный петель аласыздар. 2 рядты чогуу алабыз, мындай алып, столбик без накида. Токуйбуз. Столбик без накида менен 5, 6, 7, 8. Ушундай алып эсептейсиздер. Накид. Бул жагына токуп кете беребиз. Воздушный петель, столбик с накидом. Бул жагы түшүнүктүү. Ушундай алып ар бирин токуп чыгабыз бул жерге чейин. Мына бул рядты да бүттүм. Акыркысына келдим. 4 воздушный петель. Булдан лента чыгарабыз. 1, 2, 3. Маркер турган жерден соединение кылабыз. Соединение алып, 1, 2, 3, 4 воздушный петель, накид. Кырлы ушул жерге столбик с накидом. Эми биздин кругубуз уже чоңоюп калды. Чоң болуп калды. Бул жерден өлчөп көрөбүз. Диаметр канча сантиметр болуп атат. Так. Жерден өлчөгөндө он алты 17 чыгып атат примерно. Жагын өлчөгөндө 17, жагын өлчөгөндө 16. Ушул размер жетет. Мындан көп кылсаңыздар да уже болбой калат. Өтө чоңоюп кетет. Мындай чойлат өзү деле. Бул азыр 56-60 сантиметрге чейин тура келет. Окружность головы. Стандартный размерде тура келет. Ушундай алып токсоңуздар. Азыр эми ленточкасын чыгардык биз 8 воздушный петель менен. Эми бул жагына жалаң 8 воздушный петель менен токуйсуздар. Кошпой албай. Просто сиздерге эскертип айтып кетчү нерсе, азыр 8 воздушный петель менен токуйбуз буну, мындай бириктирип токугандан кийин, андан кийинки рядты дагы 8 воздушный петель менен токуйбуз. Анан 2 ряд токулгандан кийин 3-чү рядка келгенде уже лента чыгарабыз. Түшүндүңүздөр? 3-чү рядка келгенде лента чыгарабыз. Лента чыгарып бүткөндөн кийин дагы 2 ряд токуйсуздар. Воздушный петельден алып туруп 8 воздушный петельден 2 ряд токуп туруп 3-чү рядка келгенде дагы ленточка чыгарасыздар. Ленточка чыгарганды мен көрсөтүп бердим. Ушундай кылып токуй бересиздер дагы. Өзүңүздөргө керектүү туляны токуйсуздар. Бул жерге азыр маркер коюп алсаңыздар болот. Бир маркерди ушул жерге коюп коюңуздар дагы. Бир маркерди улам жылдырып токуңуздар. Маркерден кийин канча катар токудуңуздар, ошону эсептеп аласыздар да. Азыр түшүндүңүздөр, 8 воздушный петель токуйбуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-тен көбөйтпөйсүздөр, азайтпайсыздар. Мына ушундай кылып эле 8 менен токуп кете бересиздер. 8 воздушный петель, накид. Арканын ичинен столбик с накидом токуйбуз. Воздушный петель, дагы бир столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 воздушный петель, накид. Аркадан токуйбуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Түшүндүңүздөр, ушундай кылып туруп 8 воздушный петельден айлантып токуп келесиздер. Бул жерге чейин соединение кыласыздар. Бул жака дагы көтөрүп дагы бир ряд токуйсуздар. 8 столбик с накидом кылып. Андан кийин 2 ряд болуп калат мындайданчы. 2 ряд болуп калганда айлантып 3-чүсүнө келгенде анан уже ленточка чыгарасыздар. Түшүндүңүздөр, ошентип улам
ушундай кылып токуйсуздар. 8 воздушный петельден кылып токуп кете берсеңиздер, шапкаңыздардын да ийилип баштайт. Азыр дагы мен токуп канча ряд болду көрсөтүп берем. Бул жагын эми өз алдынча токуйбуз. Мына мен айлантып токуп келдим. Мына чекесиндеги дагы мындай темирлерин уже кадап койдум. Ушундай темирлерден кадап алсаңыздар болот. Мындай майда колечкалар менен кошуп алып. Эми бул жерден маркерден кийин мен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ряд токуп турмун. Мындай ленточкадан 1, 2, 3 ленточка. Ушундай токуп аласыздар. Ушу маркерден кийин 3 ленточка токсаңыздар, нормально эле болот. Карап, кийип көрүп токуйсуздар. Ушул жерге чейин токуп келгенден кийин бул жерин соединение кылып өткөрдүм. Өткөргөндөн кийин мына жипти бул жака алып туруп, бул жака бүлүнбөй турган кылып бекитип чыгасыздар жипти. Ичкери жагына киргизип бекитип чыгабыз. Бул түшүнүктүү эле болду деп ойлойм мастер-класс. Токуп көрүңүздөр. Мен көрсөткөндөй кылып эле, видеодо көрсөтүлгөндөй кылып эле токусаңыздар туура болот. Карап көрүп, шашпай, ар бир петляны санап, карап, внимательно көрүп, анан токуңуздар. Шашпай токусаңыздар туура токулат.